Саламатсыңарбы? 4-чү сабагыбыз менен улантабыз. Тереңдетилген нейрондук тармактар боюнча негизги түшүнүктөргө токтолгонго аракет кылабыз. Бул сабагыбыздын жүрүшүндө сабагыбыз тереңдетилген үйрөнүү жана нейрондук тармактар темасына арналган сабактар сериясынын уландысы болуп саналат. Негизи мындан алдыңкы сабактарда да болгондой, эми нейрондук тармактардын негизги визуалдаштырылган түрү кенен мындан алдыңкы сабактарда да колдондук, азыркы учурда да колдонобуз, мындан кийинки сабактарда да колдонобуз. Эми ушул көрүнүшкө негизинен көнүңүздөр десек дагы туурараак болот. Анткени азыркы учурда иштеп жаткан нейрондук тармактардын эң эле жакшы түрдө визуалдаштырылган түрү ушул. Эсиңиздерге сала кетсем, 3 негизги блоктон турат дедик элек. Маалымат кириши, анан катмарлар, маалыматты иштетүүчү жак, андан кийин анан биз каалаган жыйынтыкты бере турчу жыйынтык бөлүмү. Ошондо негизги 3 блок, 3 бөлүм: кириш, катмарлар жана жыйынтык бөлүмү. Input, англис тилинде айта турган болсок layers, анан output деген 3 негизги блоктон турган бир нейрондук тармактар десек дагы болот. Эми негизги компьютерлердин иштөө логикасын эгерде эске ала турган болсок, бул жакта дагы кандайдыр бир параллелди жүргүзсөк болот. Параллелдин негизги логикасы эмне? Адаттагыдай классикалык түрдөгү компьютер программаларындагы дагы негизги максат бир жыйынтык берүү. Алар дагы эле ушундай 3 негизги блоктон же болбосо 3 негизги логикалык блоктон түзүлсө, ушул логиканы улай эле нейрондук тармактар дагы 3 негизги блоктон турат. Мисалы биз компьютер менен иштеп жатканда, компьютердик программалык камсыздоолорго, кадимки биз көнгөн программалык камсыздоолорго адегенде биринчи маалыматты киргизебиз, ал маалымат иштетилет, андан кийин кандайдыр бир жыйынтык чыгарылат. Азыркы учурда мисалы сиздер көрүп жаткан видео дагы ушундай классикалык түрдө маалымат иштетүүнүн бир натыйжасы. Анткени азыр мен видеону жаздырып жаткан учурумда алдымдагы камера маалымат, чөйрөдөгү маалыматты алып жатат, эс тутумуна, компьютердин эс тутумуна 0-1 сандарына өткөрүп, андан кийин бул маалыматты иштетип, кандайдыр бир форматка, компьютердин тааный турган форматына алып келип жатат. Андан кийин бул маалыматты мен кийинчерээк бир кандайдыр бир серверге жүктөгөндөн кийин сиздер дагы ошол сервер аркылуу көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондо бул процессти башынан аягына чейин эгерде логикалык бөлүктөргө бөлө турган болсок, ушул нейрондук тармактарда болгондой эле 3 негизги блок алдыга чыгат. Менин азыркы учурда камера аркылуу маалымат киргизип жатканым биринчи кириш, сиздер да иллюстрацияда көргөндөй. Анан бул маалыматтын 0 жана 1лерге айланып, менин келбетимди сиздер экранда көрүп турган PowerPoint презентациясынын слайдын 0 жана 1лерге айландырып, компьютерди өзүнүн эс тутумуна алып келет дагы, ошол видео форматына айландыруусу бул маалыматты иштетүү процесси болуп саналат. Экинчи бөлүк ошо катмарлар дедигибиз бөлүккө таандык. Анан сиздер бир сервер аркылуу азыркы учурда бул видеону көрүп жатсаңыздар, ошол бир жыйынтык. Ошондон 3 негизги блок: маалыматты мен киргизип жатам, маалымат иштетилип жатат, андан кийин жыйынтык катары сиздердин экраныңызга чагылдырылып жатат. Ошондой эле маалымат жасалма интеллекттин принцибине иштеген программалык камсыздоолордо дагы 3 негизги блок: маалымат киргизилет, маалымат иштетилет, анан маалымат бир жыйынтыкка берилет. Жалгыз гана эки түрдүү программалык камсыздоонун ортосундагы айырма: кириш ортодо катмарлардын ичиндеги жүргүзүлгөн эсептөө иштери көбүн эсе жөнөкөй классикалык түрдөгү программалык камсыздоолорго караганда татаалыраак жүргүзүлөт. Андыктан
ошо нейрондук тармактарды машыктырууда, модельдерди чыгарууда, негизи эле машинанын үйрөнүү процессинде, машинанын үйрөнүүсү процессинде тотал компьютерлер, башкача аты менен супер компьютерлер колдонулуп келет. Эми келиңиздер, нейрондук тармактардын эсиңиздерде болсо аталышы эмнеге нейрондук тармактар деп аталат деп алгачкы сабактарыбызда токтолдук элек. Адамдын мээсиндеги нейрондордун иштөө принцибин имитациялоо же маалыматтын жүрүшүн мүмкүн болушунча адамдын ой жүгүртүү жөндөмүнө же болбосо ой жүгүртүү ыкмасына ылайыкташтыруу максатында ушу нейрондук тармактар ортого чыгарылган. Андыктан ушу адамдын мээсиндеги нейрон деген сөздүн эле уландысы катары жасалма нейрондук тармактар, artificial neural networks, ANN тамгалар менен көбүнчө белгиленип жүрөт. Сиздер бул жакта иллюстрацияда көргөн бул адам мээсиндеги нейрондордун микроскоп астындагы визуалдаштырылган сүрөттөрү десек болот. Сиздер да байкасаңыздар, бул жакта кадимкидей ар бир нейрон, мындан алдыңкы сабактарда өзүнчө алынган бир нейронду талдадык элек, бирок бул жакта нейрондордун тармагы көрүлүп турат. Эсиңиздерге кайра сала кетейин, бир орточо эсеп менен бир адамдын мээсинде 1 квадриллиондун чөйрөсүндө ушул нейрондордун бири-бири менен байланышы, башкача айтканда синапстары бар. Ошондо 100 миллиардка жакын нейрон бар дедик. Ар бир нейрондо да 10 миңге жакын синапс бар. Ошол ар бир синапстын бир байланышын эсептей турган болсок, ошондо 1 квадриллион деген сан чыгып атат. Бул эми чынын айтканда элестеткенге дагы оор бир цифра, оор бир сан. Андыктан мүмкүн болушунча эми бул жакта бул иллюстрация аркылуу адамдын мээсиндеги нейрондордун биздин жасалма нейрондорго окшоштуктарына эле көңүл бөлгөнгө аракет кылалык. Бул жактан калем сабамдабайын. Сиздер да байкасаңыздар, ортодо кара түстө болгондор булар ядролор. Ар бир нейрондун өзүнө таандык ядросу болот. Биздин перцептрондордо дагы, нейрондук тармактарда дагы ар бир сиз көрүп турган айлампалар ар бирөө бир ядро катары эсептелинет. Анан ортодогу стрелкалар менен көрсөтүлгөн тармактар биздин бул нейрондук тармактарда башка нейрондор менен болгон байланыштар, байкасаңыздар, өтө татаал байланыштар. Эми бул жакта мүмкүн болушунча чагылдырганга аракет кылыптыр. Өзгөчө ушул сүрөттө байланыштарды канчалык жыш экенин көрүп турабыз. Ошондо бир эле ядро орточо эсеп менен 10 миңге жакын байланыш жүргүзүшү мүмкүн башка нейрон менен. Анан биздеги ошо ой жүгүртүүбүз көбүн эсе ушул тармактар аркылуу жүргүзүлөт. Эгерде муну эми абдан примитивдик түрдө түшүндүрө турган болсок, мисалы ушул жааттагы моол нейрондордун топтому мындай. Бизде кыш деген сөзгө таандык бир маалыматтан эгерде жоопкерчиликтүү болсо, анда чөйрөдөгү мисалы кышка таандык кар деген сөз мисалы жанында эле болот. Булардын бири-бири менен байланышы. Кышка таандык суук деген сөз аба ырайынын сууктугу деген мисалы жакын болушу мүмкүн. Кышка таандык дагы биздин өзүбүздө эмне деген сезимдер болсо, ошолордун баардыгы ушул ортодогу нейрон топторунда же болбосо нейрон тармактарынын эле чөйрөсүндө бири-бирине байланыштуу. Орусча айтканда ассоциативное мышление дейбиз, ассоциативдик ой жүгүртүү. Бир нерсени биз ойлогондо сөзсүз түрдө мээбизде ошол ойдун чөйрөсүндө тиешелүү тармактар пайда болот. Мисалы эне десек, эненин чөйрөсүндө балким бизге таандык ошо мээримдүүлүк сымал түшүнүктөр ошол эне деген сөздүн же болбосо эне деген түшүнүктүн чөйрөсүндө жүргүзүлөт. Эми бул
кайра айтып кайталап кетейин, абдан примитивдик түрдө, эң жөнөкөй тил менен айтканда нейрондордун иштөө принциби албетте адамдын ой жүгүртүүсү мынчалык оңой сөз менен түшүндүрүп берүү оңой эмес, абдан татаал бир иш. Бирок бул жакта өзгөчө мына сүрөттүн жардамы менен адам мээсиндеги нейрондор бири-бири менен кандай байланышкан, анан канчалык татаал бир процесс экенин көрсөткөнгө аракет кылдым. Бул жакта болсо ошол эле нейрондордун атайын ыкма менен түстөндүрүлгөн кези бул эми ортодо өзгөчө тармактардын канчалык татаал экенин кайрадан жандандыруу мүмкүн, элестетүү мүмкүн же болбосо көз менен көрүү мүмкүн. Ошондо ортодогу чекит менен же болбосо кичине калыныраак болуп турган бөлүмдөр же болбосо органдар, булар ошо нейрондордун ядролору, калган жактары болсо ошол абдан татаал тармактар. Ошондо ар бир нейрон башка нейрон менен байланыштарды түзөт. Ошол байланыштардын негизинде анан биз ой жүгүртө алабыз. Анан негизги максат ошондо эмне болду? Эми адамдын мээсиндеги нейрондорду изилдеп отуруп, акыры келгиле эми биз дагы мүмкүн болушунча ушуну имитациялаганга аракет кылалы. Компьютердин ой жүгүртүүсүн дагы ушул биздин мээбиздеги ой жүгүртүү ыкмаларына мүмкүн болушунча жакын алып келели дагы. Анткени биздин негизги максатыбыз эмне? Компьютердин биз сымал, адам сымал ой жүгүртүүсүн, адам сымал нерселерди түшүнүүсүн, адам сымал бир чечим чыгаруу деңгээлине чейин алып келүү максаты коюлган. Андыктан өзгөчө бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, өзү дагы албетте нейрондук тармактар деңгээл өзүнүн арасында бөлүнөт. Тереңдетилген нейрондук тармактар менен жасалма нейрондук тармак. Эми негизи тереңдетилген нейрондук тармак жасалма нейрондук тармактын бир бөлүгү десек болот. Жасалма нейрондук тармактын негизги өзгөчөлүгү бул кандайдыр бир инструкциялардын негизинде эле же болбосо белгилген чектердин негизинде эле ой жүгүртүүсүн же бир натыйжа чыгаруусун күтөбүз. Мисалы шахмат ойногонду үйрөтүү максатында бир нейрондук тармак ишке ашырсак болот. Анан нейрондук тармак ушул шахмат оюнунда кандайдыр бир эң жогорку деңгээлге чыгышы мүмкүн. Адамдан да азыркы учурда компьютер менен адамдын шахмат ойносу бир татаал болуп калды. Анткени чынында эле ошо жасалма нейрондук тармактардын негизинде иштеген шахмат программалары адамга эч кандай шанс бербейт. Анткени шахматтагы ошол өлчөмдөрдү, шахматтын ичиндеги логиканы, жүрүштөрдүн ыктымалдуулугун кээ бир учурларда миллион эсеп алдына же болбосо миллион жүрүш алдына эсептөө мүмкүнчүлүгү болгон үчүн бул иште нейрондук тармактарга көбүн эсе уттуруп койгонго аргасыз болуп жатабыз. Эми бул жакта негизги сиздерге айтайын деген оюм, тар интеллекттин негизинде жасалма нейрондук тармак болушу мүмкүн. Ошондо тар интеллектти эсиңиздерге салайын. Бир нерсени ошол эле бир нерсенин ичинде же болбосо бир тапшырманын негизинде эле ошол ишти мыкты аткаруу деңгээли. Шахматты кыйын ойнойт, адамдарды жүзүнөн 10 000 кишини бир карап туруп эле таанып кое алат. Ошо бирок жүзүнөн таануу эле процесси, шахмат ойноо эле процесси берилген. Андан тышкаркы иштерде ал нейрондук тармак эч кандай ишке жарабайт. Мисалы ошол шахмат ойногон нейрондук тармакка келем ыр жаз десең, албетте ыр жаза албайт. Бирок акыркы мезгилдерде адамдын негизги максаты эмне болуп атат? Биз сымал ойлонгон, шахматта ойной алган, ыр жаз дегенде ыр да жаза алган, түстөрдү айырмалап берчи дегенде түстөрдү айырмалап бере алган, эми бир адамдын аткара ала турган, ой жүгүртүүсү менен аткара ала турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү аткара турчу бир жасалма интеллектке жетүү максатын өзүбүзгө койгонбуз. Жалпы интеллект деген аталыш берилген буга. Ошондо
narrow intelligence англисчесин дагы эгерде Google'дан издеп кененирээк маалымат алам десеңиздер, narrow intelligence жалпы интеллект болсо general intelligence деп ушундай эки негизги бөлүккө бөлүнгөн. Ошондо жалгыз гана шахмат ойной алган эмес, жалгыз эле инсандарды бетинен жүзүнөн тааный алган эмес, негизги адамсымал ой жүгүртө алган бир нейрондук тармакка жетүү максатында ошондо тереңдетилген нейрондук тармактар түшүнүгү ортого чыгарылган. Анан акыркы мезгилдерде тереңдетилген нейрондук тармактардын көрсөтүп жаткан натыйжалары ушул жакын арада биз ушул сингулярдуулук чекитине жеткенге аз калдык деген бир божомолдорду түзүүгө шарт түзүүдө. Анткени эсиңиздерге сала кетейин, белгилүү убакыттын аралыгында биздин адамзаттын интеллекти өнүгүп келди, дүйнө таануубуз өнүгүп жатат, аламды жакшыраак тааныганга аракет кылып атабыз, атомду тааныдык, атомдун түзүлүшүн тааныдык. Ушунун баардыгы биздин адамзаттын интеллектине, куржунубузга топтолуп жаткан бир баалуулук десек болот. Ушул баалуулук көтөрүлүп келатат канча 100 миңдеген, балким миллиондогон жылдардын аралыгында. Бирок акыркы мезгилде биздин жашообузга кирген жасалма интеллект тез арада эле биздин кылымдар бою чогултуп келген интеллектибизге тез арада жетүүсү көрүлүүдө, же болбосо божомолдонууда. Эсиңиздерге сала кетсем, ушул сингулярдуулук чекити дегенибиз жасалма интеллект, адамзаттын интеллекти сымал ошол деңгээлге жетүүсү. Муну эми акыркы мезгилдерде божомолдор 2050 эле ишке ашат деген бир прогноз жүргүзүп жатышат илимпоздор. Анан өзгөчө бул жакта тереңдетилген нейрондук тармактарда адамсымал интуиция же болбосо туюнуу негизинде нейрондук тармактын иштөөсүн камсыз кылган мындан алдыңкы персептрон, классикалык персептрон эмес, акыркы мезгилдерде өзгөчө сигмоид нейрондору чоң бир роль ойноду. Анткени сигмоид нейрондору өзгөчө бир чечимди 0 жана 1-дин ортосунда эле эмес, ооба же жоктун ортосунда эмес, бир нерсени ыктымалдуулугу үстүндө иштей турган бир принципти нейрондук тармактарга үйрөттү. Ошонун негизинде бул көбүнчө логистикалык регрессиянын натыйжасында жүргүзүлүп жатат. Ошондо сууну муздак экен деп колубузду салганда, ошондо муздакпы дегенде ооба муздак эле, жок ысык же болбосо муздак эле, ооба же жок түрүндөн эки эле жооп эмес, андан көп жооптор болушу мүмкүн эле. Эсиңиздер болсо, жылуураак, жылымтыраак, ысыгыраак, муздагыраак. Бул эми жашоонун канчалык эки эле жооптон эмес, жашообуздун канчалык түстүү экенин, ыктымалдардын ар дайым көп экендигин түшүндүргөн бир мисал. Ушул ыктымалдуулуктардын натыйжасында анан биз дагы интуициялык деңгээли өтө тереңдетилген бир нейрондук тармактардын иштөөсүн камсыздоо максаты койгонбуз. Анда ушуну менен тереңдетилген нейрондук тармактардын негиздерине арналган сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.